Закондо айтылгандай жүрөм десең, чек арадан бир чыгып кирем десең, Жыргалбек бүт жолдорун айтып берет, звонить эт, сурап көр, ишенбесең. Эч ким жок мыйзамды бузуп жыргап кеткен. Наоборот, проблема ырбап кеткен. Кыйналбай туура эле жүрөм десең, түз эле сурап көр Жыргалбектен. Без пересетка, без посредниксиз күн сайын жолго чыгабыз. Ишеничтүү айдоочулар жана таза тыккан унаалар кызматыңыздарда. Чалыңыз 24 саат 7 күн. Дана Уайт Шевченко менен Грассону тең чыгарган судья сотто жооп бериши керек. UFC Валентина Шевченко менен Алекса Грассону 3-чү рет беттештирүүгө милдеттүү болуп калды. Бул тууралуу аталган уюмдун президенти Дана Уайт маалымат жыйын учурунда билдирди. Ал туура эмес упай берген судьялардын бири мындай аракет үчүн сот жообуна тартылышы керек деген пикирде. Калыстардын бири 18 деген упай бергенин укканда бул жигит тергөөгө алынышы керек экен дедим. Өмүрүмдө мындай акылга сыйбаган жогорукту көргөн эмесмин, деди Дана Уайт. UFC президенти дагы бир ирет реванш беттеш өткөрүүгө милдеттүү экенин белгиледи. Биз муну жасайбыз, туура кадам болот, деди ал. Дана Уайт Невада штатынын атлетикалык комиссиясынын дал ушул чечим боюнча семинары өтө турганын белгиледи. Анын айтымында бул өзгөчө турнирдин башкы беттештери үчүн абдан маанилүү. Уюм жетекчиси башкы беттештерде мыктылардын мыктылары гана күч сынашышы керектигин белгиледи. Эскерте кетсек, 17 сентябрда караң түнү Лас-Вегаста UFC Fight Night 227 турнири өтүп, кыз-келиндер арасында эң жеңил салмактагы чемпион Алекса Грассо менен экс-чемпион Валентина Шевченко беттешкен. 5 раундка созулган таймаш тең эсеп менен аяктаган бул реванш беттеш болгондуктан UFC уюмунун чемпиондук курум 30 жаштагы мексикалык спортчуда калган. Мелдештен соң Валентина Шевченко акыйкат беттеш болгондо жеңиш өзү тарапта болмоктугун билдирген болчу. Булак Назар Ньюс KG. Президент Садыр Жапаров Нью-Йорк шаарынын мэри Эрик Адамс менен бейформал жолугуш өткөрдү деп билдирди. Президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев мамлекет башчысы менен Нью-Йорктун мэри өз ара байланыштарды, анын ичинде эки өлкөнүн шаарларынын ортосундагы байланыштарды өнүктүрүү, тараптардын ишкер чөйрөлөрүнүн ортосундагы байланыштарды чыңдоо мүмкүнчүлүктөрү боюнча пикир алмашты. Булак бара келди. Парламентте Сейит Атамбаевдин абалы начарлап сүйлөй албай калды. Жогорку кеңештин жыйынында сүйлөп жаткан депутат Сейит Атамбаевдин абалы начарлап сөзүн токтотууга аргасыз болду. Мындан улам ал жыйындан чыгып кетти. Эл өкүлүнүн консультанты Гүлбарчын Медетбекова депутаттын жүрөгү ооруп калгандыктан сөзүн токтотууга мажбур болгонун билдирди. Сейит Алмазбекович өзүн жаман сезип жатканын көргөндө мен дарыларын алып барып бердим. Андан соң жыйындан чыгып үйүнө кетти. Абалы начарлаганына байланыштуу сөзүн аягына чыгара албай калды, деди консультант. Ал негизи эле депутаттын жүрөк оорусу бар экенин белгиледи. Булак Спутник KG. Тажикстанда жоокерлерди мазактаган чач жасалгага байланыштуу сержант 5 жылга соттолду. Тажикстанда армияга жаңы чакырылган жоокерлерди мазактаган чач жасалгаларга байланыштуу чек ара кызматынын кенже сержанты 5 жылга эркинен ажыратылды. Мындай чечимди Ходжен гарнизонунун аскердик соту 18 сентябрда кабыл алып, 29 жаштагы Мухриддин Исламовду кызмат абалын кыянаттык пайдалануу, ыйгарым укуктарынан аша чабуу беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты. Быйыл 15 июнда социалдык түйүндөрдө жоокерлердин башына түшүрүлгөн Канибодом районунун аталышы деген тема менен аскерлердин сүрөтү жарыяланган. Анда 9 жоокердин башына чач алуучу машинка менен Конибодом тамгалары жазылган. Сот өкүмүнө ылайык сүрөт 2022 жылы январда УКМКнын чек ара башкармалыгынын Исфарадагы аскердик бөлүгүндө тартылган. Жоокерлердин чачын алган кенже сержант Мухриддин Исламов уставдык эрежелерди бузуп, алардын төбөсүнө Сооде облусунун Канибодом районунун аталышындагы тамгаларды түшүргөн. Соттогу акыркы сөзүндө Исламов кылганына өкүнүп жатканын билдирди. Адвокат Исламовго берилген мүнөздөмөлөр жакшы экенин айтып, соттон ишти жабууну өтүнгөн. Быйыл апрелде да интернетке жаш жоокерлердин катуу сабак алып жатканы тартылган видео жарыяланган. Анда тажик тилинде сүйлөгөн аскер кийимчен адамдар казармада тизилген жоокерлерди башка көзгө койгулап таяк менен сабап жатканын көрүүгө болот.
Бул видео Тажикстандын СОС түйүнүн колдонуучуларынын арасында кызуу талкуу жаратып, көпчүлүгү тажик бийлигин күнөөлүүлөрдү тезинен аныктап жоопко тартууга чакырышкан. Видеого байланыштуу башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон. Тергөөнүн жүрүшүндө тасма 2022 жылдын аягында УКМКнын Кадибадам шаарындагы аскердик бөлүгүндө тартылганы аныкталган. Бир айдан кийин Тажикстандын жогорку сотунун аскердик коллегиясы аталган аскердик бөлүктө кызмат өтөгөн бир офицерди жана 7 жоокерди 11 жылга чейинки мөөнөттөргө эриктеринен ажыраткан. Тажик өкмөтүнүн БУНун Адам укуктары комитетине жөнөткөн баяндамасында 2019-2021 жылдары өлкөдө 100дөн ашуун жоокер армиядагы чоң сунуудан улам каза тапканы айтылган. Булак Назар Ньюс KG. Санкт-Петербургда 10 жаштагы бала зордукталган. Шектүү катары Тажикстандын жараны кармалды. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында 2 кылмышкер 10 жаштагы баланы зордуктап кетишти. Бул тууралуу Московский комсомолец басылмасы жазды. Баланын апасынын айтымында кылмыш 13 сентябрь күнү кечинде Санкт-Петербургдун Ленин проспектисиндеги батирде болгон. Анда 2 адам 10 жаштагы баланы бычак менен коркутуп, ага сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттерди жасашкан. Бул кылмышка шектүү катары Тажикстандын 30 жаштагы жараны кармалды. Азыр полиция кошумча иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Булак Супер KG. Ошто жол кырсыктан 3 студент каза болду. Ош Сары Таш Эргиш Тамына жолундагы кырсыктан Каракулжа жана Алай райондорунун 3 тургуну каза болду. Бул тууралуу Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн үгүт жана үндөө боюнча тескөөчүсү Замир Бакыев Назар Ньюс маалымат агенттигине билдирди. Маалыматка ылайык кырсык 20 сентябрда саат 17:00 чамасында Уна жолдун 20 чакырымында, тактап айтканда Каратай айылында катталган. Анда Алай районунун Чыйырчык жайлоосунан Ош шаарын көздөй 6 жүргүнчү менен бара жаткан Honda Fit үлгүсүндөгү Уна каршы тилкеге чыгып, өз жолунда келе жаткан жүк ташыган Уна менен кагышкан. Жол кырсыктын кесепетинен Honda Fit'тин айдоочусу жана анын 2 жүргүнчүсү окуя болгон жерде көз жумган. Каза болгондордун 3-өө тең студент кыздар. Алардын өздүгү такталып, 2 Каракулжа районунун, бирөө Алай районунун тургуну экени аныкталды. Ал эми 3 жүргүнчү жаракат алып, Ош облустук аралык бириккен клиникалык ооруканасына жеткирилди. Окуя болгон күнү түшкү тамактануудан кийин айдоочу кыз 3 группалашым иниси жана анын досу менен Чыйырчык жайлоосуна эс алганы барышып келе жатышканда жол кырсыкка учурашкан. Булак Назар Ньюс KG.